10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнү. Бириккен Улуттар уюмунун жалпы кеңеши 1948 жылы 10 декабрда бардык адамзаттын тең укуктуу экендигин белгилеп, бүткүл дүйнөлүк адам укуктарынын эл аралык күнү катары белгилеген. Ага ылайык жыл сайын адам укуктарын коргоо боюнча бир айлыгы жарыяланып, адам укуктарын коргоо, айрыкча миграцияда иштеп жүргөн мекендештердин көйгөйлөрүн чечүү максатындагы иш-чаралар жүрүп келет. АККЧ аппараты жыл сайын бир айлык иш-чараларды жарыялайт. Ал бир айдын ичинде көптөгөн конкурстар, андай семинарлар, билдирүүлөр жасалат. Себеби бул адам укуктары боюнча адамдардын билими жогорулашса, канчалык адамдар өздөрүнүн укуктарын билишсе, ошончолук укуктар сакталат. Мигранттардын профсоюз уюму 2019 жылдын октябрь айында уюшулган. Пандемияга байланыштуу негизги ишин 2020 жылдын июнь айынан башташкан. Уюшулгандан тарта чет жакта иштеп жүргөн 653 мигрант ар кандай көйгөйлөрү менен кайрылышкан. Мен айтайын дегеним ушул биздин облустагы ошо жумуш орундардын жана башка ар кандай бүгүнкү күндөгү ушул социалдык экономикалык абалга байланыштуу болсо керек деп. Биз ошо мигранттардын эмгек укугун коргоо боюнча негизги ишибиз ошол болуп эсептелинет. Эмгек укуктарын коргоодо ошо иш берүүчүлөр айлык акысын бербей койгон, баягы оор жумушка жана башка кошумча төлөмдөрдү төлөй турган жерлерде иш берүүчүлөр төлөбөй койгон учурлары бар. Ошо биз мыйзамдарга, Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү беренелерин коюп, ошол эмелер менен өз ара териштирүү иштерин жүргүзгөндөн кийин бир топтору ошо акчаларын алып бүгүнкү күндө ыраазычылыктарын айтып атат. Чет жакта иштеген жарандардын көбүнчөсү ишке орношуу, айлык акысын албай калган учурда жана юридикалык кеңеш сурап кайрылышат. Мигранттардын профсоюз уюму ишин баштагандан бери 21 мигранттын маселесин карап, натыйжада жалпысынан 2 миллион 128 миң сом өлчөмүндөгү акчасын алып беришкен. Мен дагы ошо мигрант катары 2011-ден 15 жылдарга чейин барып иштеп келгем Россияда. Көптөгөн оор кырдаалдарга түшпөгөнбүзбай, айлыгыбызды ала албай, ал мезгилде бизде миграцияга барат десе эле тура калып эле кетип кала бергенбиз да. Мындай бизге маалымат берген уюм катары уюмдарды билген эмеспиз да. Азыркы мезгилде ушул инсан лейлек коомдук уюмунун жардамы менен маалыматтарды алып, канткенде айлыгыбызды алабыз, канткенде ушул миграцияда жакшы иштеп келебиз, ошого окшогон маалыматтарды алып. Бүгүнкү жыйында мигранттардын укуктарын коргоо боюнча жалпы пикир алмашуу болуп, мигранттарды ар тараптуу колдоо учур талап экендигин белгилешти. Баарлашуунун соңунда мигранттардын укугун коргоого өз салымын кошкон активисттерге атайын сыйлыктар тапшырылды. Гүлнара Матисаева, Расул Акматов, Алтын бешик жаңылыктары. Тар болсо дагы зато жылуу, уютный экен.